Амансызбы, ардактуу теле көрүүчү. Эфирде жердеш көрсөтүүсү. Биз мигранттардын турмуш тагдыры жөнүндө баяндайбыз. Москвадагы мигранттардын көпчүлүгү жогорку билимге ээ болбогон, кара жумушчу күч экени айтпаса деле белгилүү. Мындан улам мигранттар тил түшүнбөй, жергиликтүү элдин каарына кабылган учурлар көп эле катталат. Кырдаалдан чыгуу үчүн эмне кылуу керек? Кыргыз мектебин, кыргыз жогорку окуу жайын бүтүп барган мекендештер канткенде орус тилин өздөштүрүп кетет. Кандай кылып кодуланбоонун айласын табыш керек? Бул курч маселенин чечимин Москвага мигрант болуп барып, тил көйгөйүн өз башынан өткөргөн кыргыз кыздары таба баштады. Тактап айтканда, Москвада иштеп, жашап, балдарын алып барган кыргызстандыктар үчүн орус тилин үйрөткөн окуу мекемеси ачылды. Ага барып, орус тилин үйрөнүүнү каалаган жердештерибиздин саны болсо күндөн күнгө өсүүдө. Анткени Орусияда орус тилин билбесең, иштей да албайсың, жашай да албайсың. 36 жаштагы Айчүрөк Матисакованы бул окутуу борборуна балдарынын келечеги жетелеп келди. Мекендешибиздин Орусияга келгенине 15 жыл болгон. Өзү Ош облусунун Кара Суу районунан болот. Миграцияга бойдок маалында келип, Россиядан бактысын таап турмушка чыккан. Бүгүн жолдош экөө 2 баланы тарбиялап жатышат. Кыргыздын балдарына Москвада эң чоң көйгөй бул тил экенин Айчүрөк айым жакшы билет. Мындан улам каарманыбыз уулу менен кызын ушул окуу борборуна берген. Антпесе мигрант балдардын орустар менен тең тайлаша окуп кетүүсү абдан кыйын. Себеби Москвада билим берүү башталгыч класстан тартып эле татаал жана түйшүктүү. Жаш эне перзенттерине жакшы билим берүү үчүн өзү дем алышсыз иштейт. Түндөсү жумушка барып, күндүзү балдарын сабакка ташыйт. Жолдош экөөнүн жалгыз тилеги чүрпөлөрү мыкты окуп, татыктуу кесипти аркалап, мекенинде кызмат кылса дешет. Биздин балдарыбыз грамматикадан кыйналып бул жерге келгендечи. Жазуудан, өз оюн сразу жазып кетиш керек экен биринчи класска келгенде. Кадимкидей эле литература чтения кирет, информатика, англис тилдер бар жок эле кирет биринчи класс. Ошол жерге келгенде литературадан өз оюн жазыш керек. Жок дегенде элик сөз окуш керек. Азбукадан. Математикадан кадимкидей решать этиш керек булар. Ошолорго балама кыйналган үчүн мен ушул жерге алып келдим. Өзүмүн орто билим болгон үчүн, мектепти бүткөн үчүн, жок дегенде мугалимдерден билим алсын деп ушул жерге алып келдим. Мен себеби жеткирерлик бере албайм буларга сөзүнө. Ошого мен мугалимдерге алып келдим ушул жерге. Грамматика менен биринчи кашын баштап аласың. Имараттын бир тарабында балдарга сабак берилсе, чоң бөлмөсүндө Jazz Beauty деп аталган салон бар. Бул жерге Москвадагы кыздар сулуулук сырларын окуп үйрөнүү үчүн келишет. 20 жаштагы Элнура мында келгендерде визажист курсу боюнча окутат. Башкача айтканда, бетти туура боеоонун эрежелерин, жол жоболорун үйрөтөт. Өзү жаш болгонуна карабай, бул кесипти терең өздөштүргөн Элнура бүгүн өз ишинин мыктысы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында чоңойгон каарман ата-энесинин колдоосу менен эркин жашоого эрте аралашып, бизнесте жана тың тириликти өспүрүм маалында эле өздөштүргөн. Өзү Орусияда мигрант катары кыйынчылык көрбөсө да, кыргыздардын көйгөйүн, жакшы жаманын байкап жүрөт. Назарында Москвага келген ар бир мигрант каражат табууга бардык күчүн жумшап, аз уктап, көп иштеп, тынбай мээнет кылганга умтулгандар. Мен бул жака келип байкадым. Иштейт да эртең менен түнү суткада ночто иштесе, күнүзү келип окушат, кайра кечке амал ишине кетишет. Эмнеге дегенде бул жакта действительно кыйын экен. Кыргызстанда убактысы кенең, бирок ошол нерсени кылбайт да. Мен көп кыздарга айтам, эч качан ата-энесинин колун карабасын депчи. Сен уже чоңоюп атасың, өзүң аракет кыл бар жокко. Азыр көбүндө эле акча болсо жаман болуп кетет, жакшы болуп кетет. Эч качан жаман жакка барбасын. Бул жакта иштеп жүргөндөр деле түнү ночто иштесе, күнүзү бияка келип 2 саат окуп, кайра 2 саат бөлөк ишке, кайра 2 саат бөлөк ишке барган кыздарды көрдүм да. Аласыз. Кече айткандай, биринчи өйдө жагында күчү кылды аласыз. Анан кийин эми ошону
31 жаштагы Гүлнура Абылкасымова Жалал Абад облусунун Ташкөмөр шаарынан болот. Ал Москва көз жаштарга ишенбейт деген сөздүн маанисин абдан жакшы түшүнөт. Анткени мигрант катары далай кыйынчылыкты баштан өткөрүп, Орусиянын суугуна тоңуп, ысыгына күйгөн кыздардын бири. Гүлнура Москванын кир жана оор жумушунан чарчап, тажаган соң каражат табуу багытын өзгөртүүнү, коом талап кылган кесипти окуп үйрөнүүнү чечкен. Ошентип бүгүн Гүлнура көп кыздарга заманбап кесипти окуткан тажрыйбалуу, билимдүү эжекеге айланды. Ал ушул окутуу борборунда маникюр, педикюр, башкача айтканда тырмакты боёо эрежелерин үйрөтөт. Ошондой эле кирпикти узартуу боюнча да сабак берет. Алгач келгендегиге караганда азыркы тапкан кирешеси алда канча жогору, айылга жөнөткөнгө да, өзүнө чогултканга да жетет экен. Ата-энеме жардам кылам, өзүмдүн келечегиме кам көрөм деп келгенден бери 7 жыл өтүптүр. Каарман Москвада кыйынчылык менен табылган акчалар мекенге жөнөтүлгөн соң абдан коромжу иштетилип жатканына зээни кейиди. Мен биринчи Москвага келгеним 2012-жыл болгон. 6 ай иштеп уборкада, анан кеткенмин, кайта кайрылып келбейм деп. Анан кийин кайта келгенмин. Келгенден кийин 1,5 жыл иштеп, ошондой эле офисте уборкада иштеп, анан кийин отпускага кеткенде черный спискке кирип калып 3 жыл келген эмесмин да. Ошо 3 жыл Кыргызстанда жүрүп окуганмын, маникюрный школаларда. Анан кийин Кыргызстанда иштедим бир аз. Анан кийин черный спискагым бүткөндө бул жака келдим 2017-жылы. Акча бул жакта оңой табылбайт. Мисалы үчүн көп эле немеле ата-энелерди угуп жүрөм. Мен тааныштарым деле, көзүм менен көргөндөр деле болгон. Бул жакта кыйналып иштейт, балдары ал жака салса, ал жакта черный касса деген той дегендер менен эле жок кылып коюшат экен да, көп элечи. Анан кийин Кыргызстанда көп болот экен отуруштар. Бир кийген кийимин эртеси күнү кийип барган ал жакта болбойт экен, көрдү дейшипчи. Анан ошон үчүн бияктагы жүргөндөрдү деле ойлосо, ата-энелер деле, бир туугандары деле бул ким балдары жүрдө деле ал эми өзүнүн келечегин курам деп жүргөндүр, балким дагы көтөрүлөйүн деп жүргөндүр. Ошолорун ойлоп койсо дегеним. Салонго келген окуучу кыздардын 90% кыргыздар. Сабак 3 нөмөт менен окутулуп, алардын жашы 15-тен 50-ге чейинки кыз келиндер. Ачылгандан берки 3 жыл аралыгында 4000дей кыз окуп, билим алган. Окутуу курсу аяктаган соң ар бир кызга кесип өздөштүргөнүн тастыктаган сертификаттар берилет. Окуу убагында оруштардын бизге кылган мамилеси мен ушу бүгүнкү күнгө алып келди да. Эми өздөрүнүн мекени, өздөрүнүн жери бизди как приезжийсиңер дегендей кылып, чертке түртүп, чурка деген сөздөрдү көп угуп калдым ушул кезде. Жазгүл Абылова Москвага 12 жашында Ош шаарынын Жапалак айылынан үй бүлөсү менен келген. Ата-энесинин планы жана насааты менен Москвадагы мектептердин бирине кирген соң, орус классташтарынын ооз-2 ур тепкисине кабылып, аябай азап тарткан. Мындан улам кыргыз балдарына орус тилин үйрөтүүчү окуу борбор ачуу Жазгүлдүн бузулгус планына айланган. Бул жака мен мигрант болуп келгем, мигранттын балдары болуп келгенде бизде эң биринчи менде проблема бул тил проблемасы болчу. Орус тил курсу. Мен эң бизнес баштаганымдагы бул орус тил курсун ачайын деп жүрмө, менге Москванын центринен бир комната алып алып ушуну баштаганмын. Мен если өзүмдө болсо, мен маушу мигранттын балдары көп болчу да. Значит, ошолдон кийин эле бир айдын ичинде эле 80 окуучу болгон. 2 айдын ичинде 100гө жетип, ушул аларга эми кичине болсо дагы салым коштум деп айта алам. Келген кыздардын баары уборкада иштешчү, чындыгында эле. Балдар келсе баардыгы двордо иштешчү да, эми ал жылдар 2013-2014 болчу. Аларга айтчумун, орус тил билсек, кичине болсо да жашообузду өзгөртөбүз деп мен аларга өзүм айтчумун да. Уборка кылбайт, давайте продавец болуп иштейли же болбосо дагы сугармаган жерде иштейли деп айтып берчүмүн ачыгын элечи. Анан ошодон кийинки потребностум көрдүм дагы. Мен мугалимдер айтчу да, сенде фундамент жок депчи. Жашыңарда силерде эч ким караган эмес деп мындай. Ушунча университет этчү да мугалимдерчи, башка окуучулардын көзүнчө. Анан кийинки потребностум ушул жаш балдардын. Мисалы, азыркы жаш балдарга фундамент чындыгында жок да. Кыргызстандан окуп келишет, Кыргызстанда образование
айылдарда өзүңүз билесиз, жакшы көңүл бурулбайт. Анан ошон үчүн бул да экинчи потребность болгон. Иначе биздин балдарыбызга жакшы фундамент берсек, биздин бөбөктөр кийин алар чоңоюшат да. Алар мисалы кыйналышпай колледжге, университетке тапшырылат деген ой менен бул экинчи потребность да, бул делечи адамдын физиологический потребности. Жазгүл 9-класста бүткөн соң алгач медициналык колледжде, андан кийин психология адистигин окуган. Андыктан билим баары үчүн башка орунда деп билет. Билимсиздер Москвада кыйналат, ачыгын айтып коеюн. Кыргызстанда билим албагандар Москвада каяка эмне деп чалышын билишпейт, эмне деп кайрылышын билишпейт, закон өздөрүнүн немесин билишпейт да. Ар бир өздөрүнүн правасын билиш керек го. Мисалы медицинасында кандай миграционный картаны алып кантип жүрүш керек. Ошо окшогон эле бир кичинекей эле проблемалар менен кабыл алып алдам жүргөндөр көп да. Чынында эле Москвага эң билими барлар келбейт да эже. Иштейм деп келген үчүн эле булар келип эле бир жака жумушка кирип алсам иштейм деп келишет да. Анан мен тандаган бул именно кыргыздар тандаган себеби мен ушул билим жагына, билим тармагына кичине болсо салмагым кошоюн деп иштеп жатам. Анан буюрса ушул темп менен кетсек, биздин жашообуз өзгөрөт. Себеби биз өзүбүздүн пример менен эле бизден кийинки поколенияга өзүбүздүн примерибиз менен эле көрсөтөбүз. Мекендешибиз түптөгөн окутуу борбору 3 багыт боюнча иш алып барат. Биринчиси Jazz Event деп аталып, жашкары дебей келген каалоочунун баарына орус жана англис тилин үйрөтөт. Экинчиси Jazz Beauty салону. Мында визажист, маникюр, педикюр, чач кыркуу сыяктуу сулуулук боюнча сабактар окутулат. Үчүнчү Академия Роста деп аталган менталдык арифметика боюнча сабак. Мында бат эсептөө методу окутулат. Бул билим берүү курстарынын иштеп жатканына 4 жылдан ашты. Окуткандар жана окугандардын басымдуусу кыргызстандыктар. Жумушчулар иштеген саатынын көптүгүнө же аздыгына карап маяна алышат. Орточо айлык акы 35-40 миң рубльдин тегерегинде. Алгач орус тилин гана үйрөтүүчү социалдык долбоор катары башталган кичи бизнес бүгүн чоң окуу борборуна айланган. Учурда бул 3 бөлүмдүн баары Jazz жоопкерчилиги чектелген коомунун алдында иш алып барууда. Мындай кичи мектеп жөнүндө болсо, Москвадагы кыргыздар бири-биринен угуп, сурамжылап же сунуштан улам кыргыз мигранттары арасында ооз-эки жарнамаланган. 22. Минус 11. Минус 62. Москвада мигранттарды окутууну колго алган жаш ишкер Жазгүл Абылова кыргыздын кызы катары мекен жөнүндө көп ойлонот. Өлкөнү өнүктүрүү, өзгө үчүн эмес, өзүбүз үчүн ыңгайлуу, кирешелүү мамлекетке айлантуунун стратегиясын тыкыр изилдеп чыгуу керектигин билдирет. Баамында Кыргызстанды Швейцария сыяктуу өнүккөн, таанымал, коопсуз өлкөгө айлантса болот. Ошондой эле күнүмдүк турмушка зарыл буюмдарды, тиричилик каражаттарын өндүрүүнү да мекендештерибиз өздөрү колго алса, экономика жакшырып, товар айлантуу жана акча жүгүртүү мамилеси да өнүкмөк. Бир жыл ичинде мен саякатка көп көңүл буруп калдым. Ушул за границаларга чыгып, түшүнүп жеттим, что Кыргызстандан артык мындай өзгөчөлүгү жок шаар жок да. Ошол эң эле айта турган сөзүм, даже мен даже сунуштаганмын, көп эле депутат жогорку кеңештерге айтып көргөм да, өткөндө дагы жолугушуу болуп өттү. Туризмди өнүктүрөлү депчи. Бизде азыр өнүктүрө турган жерибиз бир эле туризм. Анан ошондой эле мисалы көп продукция бизден жеген тамак аштарыбыз Казакстандан келет экен. Мындай май иштетебиз го, күнүмдүк иштеткен. Дагы бумага, сумага көп нерселер Казакстандан келген эмнегедир. Даже атайын тооктор, жумурткалар ушуларды Кыргызстандан чыгарса деле бул экономиканы көтөрүүсүндө салымын кошот. Туризм биздин продукталар. Өзгө азыр жүрөбүз, көп эле жумуш жок. Өзүбүздүн ушу мигрант Москвада жүргөндөргө дагы мындай жумуш пайда болса болот да. Анын туризм жакты өнүктүрө турган жерлерибиз чындыгында эле көп. Ошол жакты өнүктүрүп, интернет азыр интернет күчүп атпайбы? Интернетке эле сонун жерлерибизди көрсөтүп, ошол жактарга башка мамлекеттерди чакырып, ушинтип өзүбүздүн меймандостугубузду көрсөтсөк эле бул деле экономика чоң салымын кошмок. Жазгүл Кыргызстанга көп ирет кетүүгө камынган, бирок өлкөдөгү өксүгөн маданият, сатуучу кардарга жасаган корс мамиле аны абдан чочуткан. Мындай сапатсыз жана жагымсыз тейлөө аны ишкер катары Кыргызстанда бизнес баштоодон баш тарттырган.
эми Москванын билимин алып калган үчүнбү же мындай бул жакта бир кача эл менен иштешип калган үчүнбү ошко барган сайын өзүмдү бир кача сезем. Природага сөз жок, кыргыз элибизге сөз жок. Бирок чынында биз маданият жагынан, этика жагынан артта калганбыз да. Элге мындай сүйлөшүүбүздү билбейбиз. Магазинге кирсең деле грубо сөздөр угуп чыгам да менчи. Мен сатып алуучумун да, кардармын. Бирок бизге кылган Кыргызстандагы мамиле ал мени чын эле коркутат. Маркетке кирсем, тарс кылып коюшат да. Чын өтө бул мен күндө көргөн үчүн мен Кыргызстанга барып иш кылгандан да корком да. Адамдын негатив, адамда болгон мамиле ал чоктуруп салат да. Может, башка шаарларда бир качадыр мен ушул нерсеге мен тез барып турам. Ар 2-3 айда барып турам, бирок айылда ушул нерселерге мен көп кабыл болом. Неге билбейм. Мен ушул нерсени кантип өзгөртсө болот дегенде, мен да ушул суроо мен дайыма неме кылат. Ичимен ойлондурат да. Ушул нерсени биз дагы кийин маданиятка үйрөнсөк дегенчи, ушуну бир социалдык проект баштасакпы деп коем. Маршруткага кайсаң дагы бутуң төбөлөп, эч ким кечирим сурабайт, анан телефондо катуу сүйлөшөт Кыргызстандачы, бир кача боло берем да. Же мен бул жерде андай болбогон үчүнбү? Ушул жактан. Может, өзгөрсөк жакшы болот эле депчи. Барам, ушу бир ай эле чыдайм да, неме кылыпчы. Природага барам, неме кылып, анан кафеге кирип калсаң дагы катуу. Москвада кафеге кирсеңиз, эс алып чыгасыз да. Прям эшиктин астынан тосуп алышат, келиңиздер депчи. Мынантип алып барып отургузуп коет Кыргызында. Официантты бакырып чакырасың го, таппайсың ал официантты. Келечекте жаш ишкер Москванын эл жыш жайгашкан чоң шаарларына окуу борборунун 10 чакты филиалын ачууну пландап жатат. Мындан сырткары кыз-келиндердин бизнес ачуусуна жол көрсөткөн, кеңеш берген, атайын жолугушууларды уюштуруп, кыргыздын айымдарын колдоону да чоң максат кылган. Мындай аруу ниетти ишке ашырып, чоң үмүткө жетүү үчүн албетте Кыргызстандагы ата-энелердин, тууган уруктун стабилдүү жашоосу, өнүккөн турмушу мигранттарга чоң күч берет. Андыктан каармандын каалоосу мекендин гүлдөшү жана элдин амандыгы. Мен биринчиден ата-энем, экинчиден туулуп өскөн жерим, досторлорум ошолор, анан Кыргызстан баары өскөн жерибизде, туулган жерибиз мен үчүн бар жок сагынам деген оюм бар. Кыргызстанга да бир 2-3 жылдан кийин кетсем дейм. Ушундай эле салон ачып, ал жакта же болбосо магазин ачып, ошол жакта иштесем, апамдын жанында, бир туугандардын жанында. Кыргызстанга кете турган оюбуз бар. Биринчиден балдарыбыздын билимин жакшы кылып, мындай бир нерсени ээси кылып, анан кийин Кыргызстанга Кудай буйрса кетебиз. Дүйнөнүн кайсы бурушунда болсок, мигрант болсок дагы, биз биринчи бизди ойлонтурган мекенибиздеги тууган урубуз тынч болсун, ата-энебиз, бала чакабыз тынч болсун деп жашайбыз. Ошондуктан мекендештерибиз Кыргызстанда жүргөн туугандарыбыз аманчылыкта болсун. Анан мекенибиз өнүксүн. Биз өнүксөк, бизден кийинки жаштарга дагы аябай чоң пайдасы тиет. Биз өнүксөк, биз менен дагы мамиле кылабыз деген башка мамлекеттер чыгат. Биз мекенибиз өнүксө, бизде стабильность пайда болот. Мекенибиз өнүксө, бизде айтмакчы экономикалык жактан өсүү жакшы болот. Анан биз өнүгүп, жакшы сапаттарыбызды көрсөтсөк башка элдерге, туризм жакты чоңойто алсак болот. Биз өзүбүз өнүгүп, жаштарыбыз өнүгүп, мекенибиз өнүксө, бул чоң прогрессти гана көрсөтөт. Барыңыздарга чын денсаулык каалайм. Барыңыздар шайыр жаштар болсун мекенибизде. Анан сиздерге дагы чоң рахмат ушинтип бизге келип кабар алганыңыздар үчүн. Москва шаарында Жазгүл сыяктуу 40тан ашык кыргызстандык ишкерлер бар. Алар эл аралык ишкерлер ассоциациясы деген бирикменин алдында өз ара уюшуп, ар айда жолугуп, бири-биринин көйгөйүн чечүүгө же жаңы идеяны талкуулап ишке ашырууга жардам берип турушат. 2021 жылдын февраль айындагы маалымат боюнча Орусияда жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 738 миңге жеткен. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 318 миңге аз дегени. Россиядагы кыргыз мигранттарынын мындай кескин азаюусуна албетте былтыркы коронавирус башкы себеп болду.
илдет азайып, абал толук турукташары менен кыргызстандыктар кайрадан Орусияга кетери турган иш. Анткени каражат табуунун булагы тиричиликтен үмүтү ошол жактан гана табылып жатат. Айласыздан алыска агылып жаткан ала тоолуктардын амандыгы Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Андыктан келиңиздер, чет жакта үй бүлө багам деп жүргөн ар бир мекендешибизге ден соолук, ишине ийгилик жана чыдамкайлык тилейли. Эң негизгиси алардын оор мээнет, ачуу көз жаш, терең кусалык жана кыйын күндөрүнөн жаралган акчаларын максаттуу жумшап, үнөмдүү иштетүүнү үйрөнөлү. Аман болуңуз.